Sen колуңдан келбейт десең, туура айтасың, колуңдан келбейт деген экен бир убактагы эң бай адам Генри Форд. Бул сөздүн туура экендигин 20-кылымдагы изилдөө ачыктап берет. Изилдөөдө эксперттер жумушчуларды алышкандагы аларды изилдеп чыгышкан. Өзүнө ишенген, менин колумдан келет, мен кыла алам деген жумушчулар өзүнө ишенбеген, өзүнө күмөн санаган жумушчуларга караганда кылып жаткан иштеринен бир топ ийгиликтүү болушкан. Мындайча айтканда мыкты деген көрсөткүчтөрдү көргөзүшкөн. Демек, өзүнө ишенген адамдар буларга аякта гана болбосун, эмнени гана кылбасын, бардык жакта жетишкендикке жетишет. Бирок көпчүлүк адамдар өзүнө ишене бербейт. Менин колумдан келбейт, мен кыла албайм деп ойлошот. Жада калса өзүнүн жактырган иши менен алек болгондон коркушат. Кантип өзүңө ишенимдүү болуу керек? Мына дал ушул суроого ушул видеороликте жооп бермекчибиз. Анда эмесе алга. Мен мектепти бүтүп Бишкек шаарына окууга тапшырып келген кезимде өзүмө ишенбеген, өзүмө күмөн санаган жигит болчумун. Жада калса үйдөгүлөргө айткан элем. Мен окуу жайга тапшырбай эле койбоймбу? Андан көрө Россияга эле иштеп кетейин. Же болбосо 2-3 ай повардыкына эле окуп алайын, анан ошол менен иш алып барып кетем деген элем. Бирок окуу жайга окуп калдым ошентип. Анан азыркы учурда болсо өзүмө ишенген, ийгиликтерге жетериме ишенген, ишенип гана тим болбостон аракет кылып келе жаткан жигитмен. Эгер сиздерде дагы өзүңүздөргө ишенимдүүлүк азыраак болуп аткан болсо, анда мен тажрыйбаман өткөргөн, мен кылып көргөн ыкмаларды сиздерге сунуштайм. Сиздер дагы ал ыкмаларды кылып көрүп, өзүңүздөргө ишеним артыңыздар. Биринчи ыкма — бул күн сайын эртең менен күзгүгө каранганыңда өзүңө дем берүү болуп аталат. Кантип? Күзгүгө каранасыздар дагы өзүңүздөргө айтасыздар: сен мыктысың, сенин колуңдан келет, сен азаматсың, мен сага ишенем. Сен ийгиликке сонун кадамдарды таштап баштадың, ушул кадамдарыңды токтотпо, мен сага ишенем деп күн сайын айтып турасыздар. Эми кызыктай угулушу мүмкүн бул ыкма, бирок бир жума аралыгында күн сайын калтырбай кылып көрүңүздөр, анан натыйжасын көргөндө өзүңүздөр таң каласыздар. Аябай сонун ыкма. Мен муну биринчи курсумда күн сайын айта берчүмүн, ошентип өзүмө энергия алчумун дагы, анан сонун иштерди кылганга бир өбөлгө түзүп берчү. Азыр дагы бул ыкманы байма-бай убагы менен кылып келем. Экинчи ыкма бул осанканы түздөө. Биз бүгүнкү күндө телефон, көчөдө деле телефон, башка жерде деле телефон, ушинтип эле телефон карап жүрүп, осанкабыз, мындайча айтканда, ийнибиз аябай түшүп калды. Бул дагы биздин мээбиз менен түзмө-түз байланышта. Эгерде биз ушинтип жүрө турган болсок, кадимкидей өзүбүзгө эмне ишенимдүүлүк азая баштайт, өзүбүзгө ишенбей баштайбыз. Осанкабызды түзүрүп, мындай жашкана зыңкыйып баса турган болсок, кадимкидей мээбизге тапшырма кетет. Бул ишенимдүүлүктүн белгиси. Бул ишенимдүүлүктүн, мындайча айтканда, басып жүрүшү. Ошондуктан осанкаңыздарды түздөңүздөр. Кантип түздөйсүздөр, анын ыкмалары бар. Буюрса кийинки видеороликтерде өзүм көргөзүп берем деген ойдомун. Мен бир ай аралыгында ошол ыкмаларды кылып, азыр осанкамды түздөдүм. Болбосо менин дагы осанкам аябай түшүп калган эле, себеби кичинекей кезимден бери компьютер ойноп, дагы бокс менен алектенип, бокста болсо ошо осанкаңды түшүрүүгө туура келет. Анан азыр болсо ошол бир ай аралыгында ыкмаларды кылып, осанкамды оңдоп, ишенимдүүлүк өзүмө арттым. Бул экинчи ыкма болду. Ал эми үчүнчү ыкма бул натыйжа өзүңө көргөзүү. Мындайча айтканда, орусча айтканда, результат көргөзүү. Качан биз жашообузда результат өзүбүзгө көргөзгөн сайын ишеним арта баштайбыз өзүбүзгө. Кантип? Биз айтабыз го башында: мен муну кыла албайм, бул меники эмес, мен колуман келбейт деп. Бул эмнеден десе, бул биздин жашообузда бир канчалык ийгиликсиздиктер болгон үчүн. Мээбиз, мындайча айтканда, ойлонуубуз байкуштун ой жүгүртүүсүнө түшүп калган үчүн биз эмне кылабыз? Өзүбүзгө ишенбейбиз. Качан биз өзүбүзгө результат көргөзө турган болсок, анда мен кыла алып турбаймбы? Мен деле ийгиликтерге жетет окшойм дегенсип ойлор келе баштайт. Буга жетиш үчүн мен сунуштайт элем, башында бир жумалык план түзүңүз. Мындайча айтканда, бул жумага бир, же болбосо ашып кетсе 2 иш жазыңыз, чоңураак иш. Мисалы, курсовой жазып бүтүрөм, же болбосо англис тилден 100 сөз жаттайм, же болбосо дагы бирде, билбейм, өзүңүздөргө ылайыктап 1-2 иш жазасыздар дагы. Анан күн сайын ошого жарым сааттан убакыт бөлүп, ошол ишке аракет кыласыздар.
Анан ошол иштер аткарылгандан кийин өзүңүздөр кадимкидей өзүңүздөргө ишенип, ой, мен деле кыла ала турбаймынбы? Мен деле колуман келе турбайбы? Мен деле чоңураак иштерди кылсам болот экен деген ойлор келе баштайт. Ошентип бара-бара акырын кичинекей тепкичтерден эмне кыла баштайбыз? Өзүбүзгө результат көргөзүп, өзүбүзгө ишеним арта баштайбыз. Бул 3 ыкма болду. Ушул 3 ыкманы колдонуп көрүңүздөр дагы, өзүңүздөргө ишеним артыңыздар. Буюрса, силерден кайра мага муну кылып көргөндөн кийин жооптор келет деген ишеничтемин. Бул суроону бизге ошол биздин көрөрмандарыбыздан, мындайча айтканда подписчиктерибизден келген болчу. Кантип өзүңө ишеним артуу керек деп. Анан мына жооп бердик деген ишеничтемин. Эгер сиздерде дагы ушундай суроолор болсо, биздин каналга, мындайча айтканда баракчабызга сурооңуздарды жазыңыздар. Биз дагы ал суроолорго кийинки видеороликтерде жоопторду беребиз деген ишеничтемин. Анда эмесе эмки видеороликтерде көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Сиздер менен мен Данияр Муратбеков болду. Анда эмесе алга.